Дагы бир жолу кутмандыңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр. Бизде болсо конокторубуз бар. Убакыттын тардыгына байланыштуу бат-баттан тааныштыра Сүйлөп окуй. Бизге келген коноктор бар. Машыктыруучу Nomad Fights Федерациясынын жетекчиси Руслан Ниязакунов жана мушкер Канат Келдибеков Тайсон ат менен белгилүү. Кош келиңиздер. Рахмат, салам алейкум. Таңды таңманай менен баштадыңыздар же машыгуу менен баштадыңыздар? Агай сүрөбүз. Таңды эң биринчи жумуш менен баштадык. Жумуш менен баштадыңыздар. Жакшы. Жакшы. Көпчүлүгүбүз билгендей, кече жакын 22-сентябрда Nomad Fights Федерациясы уюштурган мелдеш болуп өттү. Ал жакта сиз Алай жергесинде болуп өттү. Сиз ал жерде өзбек улутундагы мушкер менен бет келип жеңип алдыңыз, Куттуктайбыз. Рахмат. Куттуктайбыз. Анан бүгүнкү темабыз бизге хайп деген темада болуп атканда, анан биз Тайсонду байкап жүрөбүз. Ушул баягы мелдешке чыкканда өзгөчө бир баягы кыймыл аракеттери көрсөтөт. Кээде элди карап алып бир атаандашыңызды чабып аткан болосуз, кээде өзгөчө бир кыйкырыктарды чыгарасыз. Бул атайын стильби же кандай? Эми ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңыздарга салам. Эми ошо жөнүндө чакырып калыпсыңар. Чакырып калган себеби ошол эми анан ошо жөнүндө айта кетсем, короче, уруп атканда досум биякта келип калыптыр да, могу акыркычы. Эмеде Стронгто болду го, Өзбекстандык мушкер менен чыккандым эле анда дагычы. Карасам досум камерага тартып атыптыр, анан досум ар жакка карасам элдер карап атыптыр. Элдерди карап эле урганмын, шоу эмес жок элечи. Анан шоу көрсөтөсүн деп эбентип калыптыр. Жок, спорт ортосунда болгон бойдо сиз баягы атаандашыңыздын үстүнө минип алып анан элдерди карап туруп, урайын бурбай эле коеюнбу деген баягы маани менен кайра уруп атканыңыз, бул баягы көпчүлүк биздин баягы интернетте көрүүчүлөр, сиздердин көрманыңыз ушул нерсе баягы ар кандай ойдо калышты да. Анан айтсаңыз, бул жакта чач эмне үчүн өстүрүлгөн? Бул жакта чач жана көчтөзүү бар го, боксерчу. Ошо кумирим да менчи. Көчтөзүү, Майк Тайсон, Федор Емельянкалар көрүп эме чоңойдум да менчи. Мушташ учурунда баягы бой учурунда тоскоолдук кылбайбы, бир кармап тартылып дегендей? Жок, бойдо андай кармаган жок да. Андай жокпу? Өз правилалары бар да өзүнүн. Түшүнүктүү. Сиз машыктыруучу катары айта кетсеңиз, ушуларды балким атайын даярдайсыңарбы? Мисалы, дүйнөлүк мына ушул жакында күтүп атабыз, 6 октябрда Конор Макгрегор менен Нурмухамедов, Хабиб экөөнү күтүп атабыз. Ошол Конорду деле элдер ушул хайп жасаган спортчу катары билишет да, атайын жасабайсыздар буларды. Бул айтканда кээ бирөө атайын жасайт. Кээ бирөө ар бир мушкердин өзүнүн эмоциясы болот, мен билем, бирок Канат биз буну атайын даярдап атайын жасабайбыз. Бул элдин астында ушундай эмоция менен, сүрүү менен ошо өзүм дук берип ичиндеги ошо бугумду чыгарып ушундай бир ыкмалар десем болот. Мен бул учурга чейин угуп калдым, азыр бир суроо берип алайынчы. Мына ушул Канат бир мелдешке чыкканда атайын жакшы бир шоу жаратып, бир мушташ жаратты деп атайын акшын акчасы менен $5000 акча беришкен экен да, ушул чынбы? Ооба, ушул ACB промоушнда болгон Беркутта. Аябай күчтүү боец менен чыгып 3 раунд. Ал негизи мушкерлердин каршылаштарын биринчи, экинчи раундтан чыгарган эмес. Анан Канат ошо 3 раундда конца аягына чейин мушташпай, жакшы кызыктуу мушташ көргөзгөн үчүн ушу уюштуруу тарабынан бонус катары $5000 эме боюнча сыйдык алганбыз. Кеч боюнча таң кеч. Ой вечери алып калдык ошо $6000. Конор Макгрегор баягы көпчүлүк учурда өзүн баягы хайп жаратыш үчүн башка боксер деп коебуз го, боксчу Мейвезер менен да чыгып көргөн, буга чейин. Сизде мындай ойлор жокпу? Көкпөрчү бирөө менен чыгып көрөйүн деген, атайын шоу жаратайын деген, хайп кылайын деген. Анын туура эми аны айта кетсем, мен бу менен чыгам, тимен чыгам деп айта албайм да менчи. Буякта мына агайлар чечет, жана менин менеджерим бар Марат. Ошо Маратка салам айтайынчы. Марат менеджерим бар, ошо ойлор таап, ким менен чык десе ошо менен чыга беребиз. Соперник тияк-бияк тандабайбыз да. Ошо Марат менеджер, мына агайлар чечет. Эми алдыда мелдеште Конор менен Хабибтин кимисине жан тартып атасыздар? Хабиб. Хабиб. Биз ачыгын айтканда уюштуруучу агай катары күчтүүсү жеңет. Буга деп тартпайбыз, бирок спорт экөө тең күчтүү спортсмен. Бирөө жеңилет. Бирок Хабиб ыдат кылайбыз. Эмне үчүн андай ойлоп атасыз? Мусулман ошого эле байлайт да, мен билбейм. Конор шоу менен
хайп берип атат дейм. Бирок ошол шоу жараткандары элди кызыктырып атпайбы? Балким ошондой жасайын деген ойлор жокпу? Жок, андай деле жок, просто Чети туура айтасыз. Ошо Макгрегордун шоу жараткандыгынын байланыштуу бир чети дайыма көрөт аны. спортко болгон анын салымы жакшы да. Аны баягы мусулман эмес деп деле баягы кээ бирөө неме да биздечи жаман көрүүгө болбойт. Бул мен аны мыкты спортчу катары баалайм, мыкты мушкер катары. Макгрегордун ошо шоу аркылуу жанагы ушундай хайп аркылуу көтөргөн бул спорт негизи ММА спортунун даражасы көтөрүлдү. Жана ошолор UFC организациясына мушташкан мушкерлердин даражасы дагы жана акчалай байгеси да көтөрүлдү деп айтсам болот да. Туура айтасыз. Аягына туура Бардык жерде шоу жарата билүүнү да билиш керек экен, э? Ал эми баягы кыргыздарда бизде көп андай кабыл ала бербейбиз да. Ар кандай бир нерселерди көрсөтүп, тескеринче жаман көрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн да кылбайсыздар болуш керек, э? Башында туура эмес көргөтүн элчи. Туура эмес көрүнчү да түртүшүп ушундай онун шоуну жана жөнүнө чыгып азыр эл түшүнүп калды уже. Түшүнүп калды, э? Жетти да. Алдыда кандай мелдештер болгону турат? Эми алдыда мелдеш жему ким эле агай? Жуманов деген казакстандык мушкер бар, Алаш промоушн организациясында. Ошо менен сүйлөшүү болуп атат азырчы Кудай буйрса. Ошо точно эме коюлса анан айтып коесуз го. Кече алайда өткөн мелдеште өзүңүздүн баягы каршылашыңыз тууралуу кандай ойдосуз? Эми ошо өзүм каршылаш тууралуу сопернигим жөнүндө айта кетейинчи. Ошо айта кетсем, ал сопернигимди мындай веске түшүп жакпай калды анан. Андай ойлогон эмесмин да, күчтүү депчи. Күчтүү экен. Бирок күчтүү экен, күчтүү экен, көрдүңөр да, бойду көрүнөт. До конца чыдап, выносулуу экен. Уруштук, анан 3-раундда техник нокаутун утуп алдым. Күчтүү боец экен ал делечи. Андай ойлогон эмесмин да менчи. Ал эмне үчүн сиз атыңызды Тайсон деп алып жүрөсүз? Ооба. Тайсон деп жаңы дордойго келип коюлуп калгам ошо. Тайсонго окшоштур. Элдер койгонбу, Тайсонго э? окшошсун деп койгонбу, э? Братандар болду. Братандар футбол ойноп ошактан дордойдон коюлуп калгам да. Тайсонго окшош деп. Ал кезде бокс эчеге барчу эмесмин. Просто окшоштуруп койду. Ошо бойдон Тайсон болуп калдым. Бирок баягы спортчулар арасындагы көрүүчүлөр арасында кыргыздар арасында дагы бир аз шоуну жараткан ушул Тайсон дегендиктен сиздерди колонго чакырганбыз, э? Балким ушул мелдештерде ушундай жаратсаңыз сиз дагы бир таанымал болуп кетет белеңиз. Билбейм анда. Азыр мисалы сиз таанымал болуш үчүн азыр экөөбүз ушул жерде чабышып кетишибиз керек да. Эфирди аман эсен бүтүрөлү, э? Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келгениңиздер үчүн. Бир аз убакыт тар болуп калды, кечигип калганыңыздар үчүн, э? Сиздерге ыраазычылык. Рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бизде конокто мушкер Канат Келдибеков жана машыктыруучусу Nomad Fights Федерациясынын жетекчиси Руслан Ниязакунов болду. Биз болсо Таңманай программасын ушуну менен жыйынтыктайлы, э? Дал ушундай хайп деген теманын үстүндө 2 саат бою сиздер менен ой бөлүштүк. Албетте сиздердин дагы өзүңүздөрдүн ойлоруңуздар бар. Кайсыл хайперлерди колдойсуздар, кайсы хайперлерди жек көрөсүздөр? Ал сиздердин оюңуздар, албетте эл тараза эл сынчы дейт. Дал ушундай эл арасында хайп болуп жүргөн биздин ар тараптуу баягы спорт чөйрөсүндө, шоу чөйрөсүндө дагы жүргөн уул кыздарыбыз бар, аларды билесиздер. Деги эле бүгүнкү күндө хайп жаратпай койгонго болобу? Хайп жаралсын, бирок жакшы хайптар жаралсын дейли. Сиздер менен Азирет Осмонов жана Айпер Адамкулова болдук. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.